Башка кабарлардан өлкө башчысы Тажикстан чектешкен чек ара аймагында Орусиянын дагы бир аскерий база түзүү сунушун жолдоду. Алмазбек Атамбаевдин бул сунушу Орусияга болгон мамлекеттин сапарын жыйынтыгында Владимир Путинге билдирген. Президенттин пикири боюнча бул Кыргызстан үчүн реалдуу жардам болуп эсептелмек, себеби канттагы базанын ишин күчөтүүнүн кажети жок. Экинчиден, Ауганстан аймагында ислам мамлекети террордук уюмунун ишмердүүлүгү барган сайын күчөп бараткан маалда Кыргызстан үчүн Тажикстан менен чек араны кайтаруу алда канча пайдалуу. Буга чейин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу дагы Оогандагы учурдагы абал Борбор Азия мамлекеттеринин коопсуздугуна шек келтирбей койбойт деп эч ким кепилдик бербесин айтканы бар. Кант авиабазасы Кыргызстандын Чүй облусунда Кант шаарынан 2 километр түштүк тарапта жайгашкан. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда ижара шартында Орусиянын 5 аскердик объектиси бар. Булар Канттагы авиабаза, Каракол шаарындагы торпедолук куралдарды сыноо базасы, Кара Балта шаарындагы Прометей станциясы, Ысык көлдүн ичке суу айылындагы биринчи автоматтык сейсмикалык станция жана Майлуу суу шаарындагы сейсмикалык кызматынын 17-чи лабораториясы. Аскерий база туурасында кебизди эл аралык мамилелер боюнча адис Чынара Эсенгул менен түз эфирде улантабыз. Чынара айым, саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсыздар. Алгач эле мамлекет башчысынын Кыргызстанда Орусиянын дагы бир аскер базасын түзүү керек деген пикиринен баштасак, кандай дейсиз, бул база Кыргызстан үчүн деги эле Борбор Азия үчүн канчалык зарыл? Эми бизге деги жалпысында геосаясий абалды алганда тышкы чоң державалардын базалары болгон бизге келечекте көп деле жакшы эмес. Бирок албетте эгерде алардын ушу базанын узактыгы чектелген мөөнөтү белгиленсе, анда албетте мындай варианттарды да карап көрсө болот да. Анткени жагдай дүйнөлүк деңгээлде абдан кооптуу болуп атпайбы? Ислам мамлекети биз билебиз, чыгышта жакынчы чыгыш деп коет го, кандай ситуация болуп атканын көрүп, ошол үчүн Афганистандагы да жагдай канча жылдан бери чечилбей келип атат. Ошонун баарын эске алууда мүмкүн убактылуу ошондой базалардын ачылышын карап көрсө албетте мүмкүн. Ооба, айта кетүү керек, орус бийликтердин өлкөнүн түштүгүндө база ачуу ниети бар деген сөз көптөн бери эле айтылып жүргөн. Бирок 2 жыл мурда Кыргызстандын аскерий жетекчилиги Орусия Ош шаарына аскерий база ачары тууралуу маалыматты төгүндөшкөн. Бирок биз өз куралдуу күчтөрүбүздү күчөтүп, өзүбүзгө ишенишибиз керек дегендер да бар. Сиз буга кошуласызбы? Албетте кошулам. Анткени биз эми жакында эле пайда болгон, бир 25 жылга толгон эле мамлекет болуп атпайбызбы жаш. Албетте мамлекеттүүлүктүн эң негиздеринин бири бул ошо курал күчтөрү, алардын потенциалы. Анан Атамбаев президент болгондон бери эле айтып келатат. Биз Американын базасын чыгардык, көз каранды болубуз келбейт. Орусиянын базасы деле, мисалы Кантта болгон жайгашкан, ал базанын деле мөөнөтү 15 жылга чектедик деп айтылды эле ошо жылдын башында. Бул менче жалпы багытты көрсөтүп турат да, биз аягы отуруп эле таянган мамлекет болушубуз керек дегенде. Ошол үчүн толугу менен буга кошулам, бул эң туура нерсе да. Мына кандай дейсиз, негизи Орусиянын Борбор Азия аймагындагы базаларын күчтөндүрө баштаган державалар ортосундагы геосаясий абал менен байланыштыруу канчалык негиздүү? Албетте бул эң негизги себеп ушул геосаясий абал болуп атат глобалдык деңгээлде. Анткени Кытай дагы кийинки убакта көп инициативаларды чыгарып атат. Жана Азиатско-Тихоокеанский регион деп коет. Ал жакта АКШнын базалары абдан көп. Башкача айтканда Кытайды курчап алгандай сезим кылат. Ошол жактан континент деп коет, жерде боло турган базаларды санап келсек, бул жерде Евразия континентинде албетте Орусия постсоветтик үстөмдүк кылып келат. Ошол үчүн ал ошол аймакты же пространствону деп коелучу, башка ири державалар ээлеп алгычакты Россия өзүнүн баягы биринчилик болгон укугун колдонуп, ошол моментти жоготпогонго аракетинде базаларды көбөйтүшү мүмкүн. Мына эми президенттик шайлоодон кийин орус аскер базалары суроо жаратышы мүмкүн да. Кандай ойлойсуз, ал убактарда абал кандай болушу мүмкүн? Абдан туура суроо. Анткени биз бир жерде бир чоң революцияны кылып иш, антиминчиш дегенде акча каражаттар келсе, ал да мүмкүн болуп атат да. Ошол үчүн бул чоң геосаясий оюнда андай кылдаттык менен чечимдерди кабыл алыш керек. Ошол үчүн президент деле айтат го дейм. Базаны ачабыз деп деле айткан жок. Ал ошо бир алгачкы подготовительный площадка деп айтылды орусча айтканда. Ошо бир площадканы түзүүгө жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзсөк болот деп айтып атат. Бирок база мына эртең ачыла калат деп эч ким айткан жок анда. Мына учурда Орусиянын бир катар чиновниктери да Кыргызстанга келип жаткан учуру. Негизи алардын сапары бул маселе байланышы барбы?
Албетте бар, анткени жалпысы жана биз Евразия биримдигине кирдик деп атпайбызбы, Евразийский экономический союз деп коет. Экономикалык кызыкчылыктар дайыма коопсуздук менен байланышып келет да. Эгерде инвестициялар боло турган болсо, чоң ири индустрия өнүгө турган болсо, анын коопсуздугун эң биринчи ойлонушубуз керек. Ошол үчүн албетте мунун экөөнүн бир-бирин ала жүрөт. Дайыма саясатчылар ойлоп атканда, анан ушул жагынан дагы могу Афганистандагы жагдай, Афганистандан Тажикстанга өтүп, Тажикстан аркылуу бизге келиши мүмкүн деп, ошол логиканын негизинде айтылып атат да, ошо биз тажик-кыргыз чегаранын күчтөшүбүз керек деп. Бирок биз эң негизги бул жерде көңүлдү Афганистан-Тажик чегарасына беришибиз керек. Ал жерде өзүңүздөр да билесиздер, 201 военный база турат, орустардын. Ошол чегара эң негизги да бул жерде. Чынара, пикириңизге рахмат айтам. Эл аралык мамилелер боюнча адис Чынара Эсенгул болду. Орусиянын аскери базасынын тегерегинде кеп салдык. Ийгиликтер болсун.